Эми бул мыйзамды долбоору былтыр эле иштеп чыкканбыз. Тилекке каршы биз аябай көп убакыт өкмөттөн корутундуну алыш үчүн аябай көп убакыт ошого кетип калды. Анан эми жаманбы жакшыбы ошол корутунду келди. Анан азырда көптөгөн түшүнүксүз кандайдыр бир каршы бир аракеттер болуп атат. Ал мындай эки сөз менен түшүндүргөндө бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп жаткан чиновник өзүнүн мүлкүн каяктан келип чыккандыгы боюнча так тастыктап бере албаса, мына жөнөкөй эле мына Армениянын кечээки кабыл алган мыйзамы. Эгерде ал тастыктай албаса, кантип ошол өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, мамлекеттик кызматтын айлыгына таптакыр дал келбеген байлыктарга ээ болуу, бул мындай суроо жаратыш керек да, туурабы? Мына мамлекет башчыбыз канча бул маселени көтөрүп келатат. Биз ошол демилгени колдоп, эгерде бүгүнкү мыйзамдын редакциясында мамлекеттик кызматкердин декларациясында жашырган же туура эмес, жалган маалыматты камтыган маалыматтар болсо, бүгүнкү колдонуп жаткан мыйзам боюнча ал мындай дисциплинарный характер эле воздействие. Сөгүш эң максималдуу жаза бул жумуштан гана бошотуп коюу да. Анан кантип биз коррупция менен күрөшүшүбүз мүмкүн? Бул жетишсиз. Ошондуктан биз чоң эмесине карап туруп, ошол мүчүлүштүктөрүнө карап туруп, чоң штраф, мындай акча мамлекеттик казынага штраф төлөтүү жазаларын сунуштап жатабыз да. Эгерде ал жашырып же бурмалап ошондой маалыматтарды киргизген болсо. Себеп дегенде биз статистиканы карасак, Ген прокуратуранын берген маалыматы боюнча 5416 кызматкердин 80%нан көбү же такыр тапшырган эмес, же болбосо одоно мындай бузуу менен тапшырган да. Аларга эч кандай, мисалы үчүн мына биз жөн эле мына сиздер бар экенсиздер, СМИлер гана жарыялап коюп атат, коомчулук жактан сынга алынып атат, а бирок эч кандай жаза жок болуп атат да бүгүнкү редакцияда. Ошону бир аз болсо дагы оңдойлу деген